Технология сабагы 7-класс. Мугалим Ажаркүл Тиленбаева. Бүгүнкү сабакта өтө турган темабыз ден соолукка пайдалуу тамак ашты жасай билүү. Бүгүнкү сабактан ден соолукка пайдалуу тамак аш азыктар жөнүндө маалымат алабыз жана тамактануу пирамидасы менен таанышабыз. Туура тамактануу организмде керектүү азык заттар менен камсыз кылат. Тамактануу пирамидасы мына ушундай тартипте болуусу керек. Тамактануу пирамидасында көрсөтүлгөндөй, күн сайын толук кандуу, түрдүүлөп тамактануубуз керек. Курамында С витаминин камтыган жашылча жемиштер дагы адамдын рационунда болуусу жакшы. Ар түрдүү жер жемиштерди жегенге аракет кылабыз. Чоңдор үчүн күнүгө 400 граммдан кем эмес жашылча жемиштерди жешибиз керек. Дасторкондо мына ушундай азыктардын арасында жашылча жемиштердин көп болгону биздин ден соолугубуз үчүн абдан зарыл. Тамак жасоодо суу майды аз колдонгонубуз туура. Тамактарды кууруп бышырганга караганда бууга жана демдөө жолу менен даярдаган талапка ылайык келет. Пайдалуу тамак аштар жөнүндө мына ушундай маалыматтарды алдык. Дагы пайдалуу азык заттар жөнүндө кийинки видеодон таанышкыла. Столдун үстүндө бизде эң биринчи эле сары май, бал, нан болуш керек, варенье болуш керек жана ошондой эле чай, ар кандай кондитердик азыктар болуш керек. Адам баласы күнүгө эртең менен турганда 400 миллиграммдан 600 миллиграммга чейин суу ичиш керек. Ал суу бөлмө температурасында болуш керек, муздак болуш керек жана ошондой эле чийки суу ичиш керек. Суу кайналгандан кийин бул да ичиндеги минералдык заттар өлөт дагы, ал эч кандай адамга пайдасын алып келбейт. Ошондуктан таза суу, муздак, таза кайнатылбаган суу ичиш керек. Жана ошондой эле ичкенден кийин жарым сааттан кийин анан эртең мененки тамактануубузду баштайбыз. Ак нан, макарон азыктары жана күрүчкө салыштырмалуу кара нан ботколордо азыктандыруучу заттар көп. Тез даяр болуучу фастфуд, газдалган суусундуктар, таттуулар, туздуу жеңил тамактар зыян. Үйгө тапшырма. Ден соолукка пайдалуу тамак ашты жасай билүү деген теманы окуп үйрөнүп, кайтарым байланышка чыккыла.